Башка адамдар менен туура мамиле түзүү көйгөйү азыркы мезгилге чейин актуалдуу бойдон калууда. Дүйнөдө көптөгөн нерселер өзгөрдү. Бирок биз бири-бирибизге туура мамиле жасоону үйрөнө албай, кылымдарды керек болсо миңдеген жылдарды өткөрүп жибердик. Дүйнөдөгү эң чоң өз кесепетин алып келген нерсе бул башкаларга туура мамиле жасоону билбөө. Анын айынан үй бүлө бузулуп атат. Күйөөсү менен келиндин ортосунда уруш чыгып атат. Ата менен баланын мамилеси бузулуп атат. Кошуна менен кошунанын. Керек болсо мамлекет менен мамлекет согушуп, анын жыйынтыгында 10 миңдеген, 100 миңдеген, керек болсо дүйнөлүк согуш болгон учурларда миллиондогон адамдар бул дүйнө менен кош айтышты. Адамдар менен мамиле кылууда биздеги эң чоң көйгөй өзүбүздүн кызыкчылыкты биринчи орунга коюуда экен. Биз эгер тортду жакшы көрсөк, анда балык уулоого барганда биз кайырмактын учуна тортду илип, балык тутканга аракет кылбайбыз да. Биз балыкты тутуу үчүн балыкка жаккан сөөл жыланды кайырмакка илип